Саламаттар достар, жақсырыңыздар. Көріп отқаныңыздар 2022 жылдан Yota MF804 кичик мост чыккан тракторубуз кабалын карасаңыздар. Бунун мосту кичик мост, просто беркиндей чоң мосттор эмес. Бул Кытайда эки түрү болот, бирөөсү чоң мост, бирөөсү кичик мост деп. Бунуку кичик мост, трактордун абал стационарысы Pony жаңы туугандар. Карасаңыздар, алдындагы көрүнүшү, мотор тарап эч кандай краска берилген же ремонтка түшкөн абал жок. Заводтан чыккан боюнча турган абал. Анан кийин бул жагын карасак, аппараттарын карайлы. Аппараттын карасак, өзү аппарат электронный аппарат чыккан туугандар. Мына көрүп атсаңыздар, аппараттын простой аппаратка алмаштырып бергенге болот. Мүмкүнчүлүк бар болбосо, комплект кылып аппаратты айрым алып бирге кабинаға салып коюп, кошуп берсем деле боло берет. Дөңгөлөктөрүн кыжалат болбосоңуздар болот. Дөңгөлөктөрү Pony жаңыдан Armour компаниясынын дөңгөлөгүн алмаштырып берем. Алды артты Pony алмашат. Андан сырт алдындагы күрдүк таштары жана артындагы күрдүк таштарын бардыгын толугу менен катырып беребиз. Бардыгын коюп беребиз. Ал эми кабинанын ички салону менен таанышып өтөлү достор. Кабинанын ичин карасак, биринчи болуп кара турган жибин карайлы. Мына карасаңыздар 2022 жылы трактордун абалы состояниясы жакшы, ичи простой кабина, беркиндей еврону таштап турган эмес. Болгону ушул чыккан, ушул негизинде чыккан. Жүргөн моторчасы бир 200 сааттын тегерегинде. Калган абалдар негизи состояниясы жакшы. Эми арт тарап менен таанышып өтөлү. Артын карасаңыздар достор, мынакей мына бул сокко чатыган фреза, чатыганда иштеп тургандары бардыгы Pony бар, бомдору бар. Карасаңыздар, мынакей баары нормально иштейт. Дөңгөлөктөн кыжат болбогула, айтып өттүк. Дөңгөлөктү Pony жаңыдан алмаштырып беребиз. Трактордун абалы болгон турку ушул, состояниясы жакшы. Кимге керек болсо байланышсаңар болот. Кыргызстанга жетиши ушул трактордун без растумашка $14,500 менен 2022 жылдын FM804 7-нчи урпак Кыргызстанга жеткизип беребиз $14,500 менен. Pony комплекти бардыгы бар. Анан кийин растумашка сыртында просто ош пишкик разницасы жок. Кыргызстанга жетиши Грансияга $14,500. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар болсо 2022 жылдын завод ашып калган, сатылган жакшы абалдагы жаңы пакет 0 пробегдеги 754 Yota LX 754-түкү. Бул 4 дөңгөлөк бардыгы Pony сүрө турган түрү жана чоң мост. Тракторубузда турбина, интеркулер бардыгы бар. Трактор өзү электронный аппарат 2022 жылкы туугандар. Карасаңыздар, абал состояниясы ушундай таптаса, совсем эч кандай иштеген эмес. Буну көрсөңөр, жакын кел. Мыналары али алынбаган. Мынакей карап турат. Карасаңар, абалы сонун ошо заводтан чыккан бойдон иштетилбей туруп калган жаңы трактор. Анда ички салону менен таанышып өтөлү. Мынакей карасаңар, жылын көрөлү, мына 2022 жылдыкка. Анан кийин трактордун ички состояниясы, кабина евро кабина, жүз ташка турган түрү, ичиндеги контейнер печке бардыгы толук. Ичиндеги заводтон берген запчасттары карасаңыздар, ушулардын бардыгы толук. Мынакей көрүп атканыңыздардай. Анан кийин келип немесин карайлы, моторчасын карайлы туугандар. Мына моторчасын ачсак, көрүп атканыңыздардай мына көрдүңөрбү? 0 пробегде. 0 пробегдеги иштебеген. Ana ушундай жакшы абалдагы, жакшы состояниядагы трактор, ички салондору көрүп. Дөңгөлөктөрдү карасак, Armour компаниясынын дөңгөлөгү туугандар, мынакей. Дөңгөлөк маркасы Armour, жаңы пакет дөңгөлөк 16934. Ал дөңгөлөктүн размери 13624. Анан кийин артын карасаңыздар, мына прицеп сүрөгөнү, фреза чатыганы, сокко сүрөгөн бардыгы толук жайгаштырылган. Майбаг артында фаралары бардыгы жаңы. Негизи заводский пакет трактор. Өлчөмдөрүн карасаңар бардыгы толук. Өзүнүн заводтон чыкканы, алтал күрсүк менен чыгат. Заводтан комплект. Эгер дагы коштуруп берсеңиздер, айрым дагы коштурсак болот. Экине ушул алетте туугандар. Анда эмесе достор, бул трактордун Кыргызстанга жетиш баасы без растумашка $18,000. Бул жаңы заводский пакет трактор, бир катымда айдалган 0 пробегдеги. Эгер кимге керек болсо байланышыңыздар. Ушу трактордон 1 штук бар, 754 деп акча аткан байкелердин талабы боюнча 754 жаңы заводский пакет Кыргызстанга жетиши $18,000. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар FM904 Yota'нын кичик түрү. 904 просто бул кичик мост. Мосту кичик, өзү дагы агатка түшөбү дегендер, аралык
$1.20 чоңураак. 1.20 чоңураак широкий муз. Анан кийин кең дөңгөлөк десеңер дагы болот. Кең дөңгөлөк койсоңор дагы армор компаниясынын жаңы дөңгөлөгү. Бул электронный аппарат. Euro 4'ткө трактордун жылы 2022 жылдыкы туугандар карасаңыздар. 2022 мына 1-айдыкы. Трактордун абал стационасы ушул алетте. Арты басабы дегендер арты басат. Мынакей цилиндрлик арты басат турган түрү. Фреза сокко чатып турганы. Фонни толук. Кимге керек болсо байлансаңар болот. Кыргызстанга жетиши 2022 жылдын 14 Саламаттар доктор жактыңыздар. Азыр калып келгенибиз болсо 2022 жылдын FM 94 Yotонуку көрүп тракторубуздун өзү болсо бул кичик моз. Көрүп кичик моз чыккан. Трактордун абалы турган турку ушул абалы жакшы. Просто мотор алетин көрүп өтөлү. Карасаңыздар, мотордун турку алети ушундай заводдон чыккан эч кандай краска берилген же ремонтка түшкөн материал түшкөн абалы жок. Тракторубуз электронный аппарат Euro 4'ткө карасаңыздар. Кавагагун буну ошол заводдон чыккан ушул алетинде чыккан электронный аппарат тракторубуз без турбина жок. Анан кийин дөңгөлөктөрү чыкканда мына кытайский дөңгөлөк негизи ушундай чыгат. Маркасы болсо Армордуку, арткы дөңгөлөктүн размери 14.9-30, ал эми алды дөңгөлөктүн размери болсо 9.5-24. Кабинанын ичи менен таанышып өтөлү достор. Кабинанын ичин карасак, жылы мынакей 2022 жылдыкы. 2022 жылы заводдон чыккан, 2023 жылдан баштап иштелген. Ичинде консерв печкасы баарыны толук нормально иштейт туугандар. Тракторлорубуз примерно 300 сааттан үстүндө мотор жаатында иштеген тракторлор, абалы баардыгы таза, жакшы. Анда трактордун арткы салону менен таанышып өтөлү. Артын карасак достор, артын баса турган, мынакей цилиндр бар дегендер бар, артын баса турган, сокону жерге нуктай турган түрү, сокко фреза чатыган баардыгы толук. Бул жерге сокко чатыгандан тыра турган, пресс подпорча чатыган иштете тургандары, ал бул жердегиси болсо бом. Бом ошол фреза чатыган иштетесиңер, пресс подпорча иштейт, ошол функциялары бар. Анан кийин тракторубуздун абалы ушул көрүп өткөндөй эле ушул состоянияда, эгерде кимге ким керек болсо байлансаңар болот. Айтып кетерим, дөңгөлөктөрүн кыжат болбогула туугандар. Дөңгөлөктөрүн алдындагы грузташ, болтташтарын баардыгын толугу менен алмаштырып жаңы кылып беребиз. Дөңгөлөктөр мурдадан айтып атам, жаңы Армор компаниясынын жаңы оригинал дөңгөлөк коюп берем. Алды артына окшош, алдында грузташтары толук болот. Артык дөңгөлөктө болот, 1 тарабын 2 4 дал. Кыргызстанга жетиши $15.000. Трактор өсү 2022 жылдын 904. Кыргызстанга жетиши $15.000. Без растумашка. Мына туугандар, көрүп аткансыздар 2020 жылдын 804 чоң моз электронный аппарат. Трактор. Ички салону карасаңыздар. Жылы 2023 айдыкта. Трактор абалы. Трактор без турбина. Карасаңар. Баардыгы нормально иштейт. Арттан карасаңар, арты баса турган фреза чатыган баардыгы толук, аралар толук иштейт. Сизге ким керек болсо байлансаңар болот. Кыргызстанга түшүшү $15.000.